Бул жумушту мен Москвада негизи күндө ушул менен алек болчумун, ушул жумушту кылат элем. Дайым кыялданчумун. Неге ушул жумушту өзүбүзгө Кыргызстанга ачсак болбойт деп. Мен Дастанов Манас Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Чабай деген айылында төрөлгөнмүн. Шартка байланыштуу миграцияга кеткенмин 2014-жылы. Ошентип химчисткага биринчи курсчик болуп кирдим. Ал жактан анан кожаный цехке бүгүн азыр көргөзгөндөй эле обувтарды чистка кылдым. Башында мени ошол жактан помощник болуп үйрөнүп, бул ой ошо химчисткада иштеп жүргөндөн 2019 кокусунан карантин башталып кетти. Ал жакта уже иштер полный жабылды. Жумушка бара албайсың. Эмнеге биз ушуну Кыргызстанга эле ачып, ошол жакта эле ишти кылсак болбойт деген ой келди дагы. Массажный салонунан келди. Анда сальтировка кылалы, чистого. Биз ачылдык, бул жерде эч нерсе жок. Даже могу кийимдерде азыр турган эмес ал жердечи, бул мына жерде. Келип алып отурабыз, эч ким келбейт. Иш болбойт окшойт деген ойдо келет экен башында. Биз үчүн эмес окшойт деп. Если биз ошол күнү жеңилгенибизде, азыр күнгө чейин келбесе керек эле. Элдер азыр уже кыш болуп атат. Бир акцияларды жүргүзүп көрбөйлү, азыр башка химчисткалар уже акция жүргүзүп атат. Жакшы болот эле ошол акциянын кышкы немесин 4 куртка сдавать этсе, бирөөсүн бекер жууп ошондой. Үчөөсүнө акчасын алып, Үчөөсүнө акчасын алып. Айдана ДКга жазып ошону реклама боюнча сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Рекламада бул жакта арзан эмес экен, мындай айтканда карадык. Жылдыздар менен иштешкенди баштадык. Ошолор реклама кылгандан кийин бизге жана подписчиктерибиз көбөйүп баштады. Уже башында 5000 болду, кийин 10 000 болду. Ошентип сүйүнүп, анан эл деле кирген болсо, подписчигин көп болгон болсо, кызыгат экен да. Эл да келип баштады уже. Бул жана айткан биздин машинабыз болот, брендированный. Бул жакта кандай кызматтар кылабыз, ушулар көргөзүлгөн. Бул жакта кайсыл кызматтар? Могу жерде телефон номерлер, QR код, WhatsApp. Жана реклама баннерлерди аса турган жерлерди сүйлөшүп келдик. Тура турган акчасы $1000 айтышкан да бизге. Бизде ой келди, бир машина сатып алсак. Анан бизде доставка болгон үчүн машинада жеткирип, кайра алып келип, ошондой ой келди дагы. Спринтер сатып алдык. Здравствуйте. Это ваша куртка. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Юсейт менен биз эме болдук, жана Инстаграмда отурат элек. Лентадан чыгып калды. Мен ошол лентага кирдим дагы, регистрация деген жана ссылканы калтырышкан экен. Пик жөнөткөн экен ал жакта. Пик окутат экен биринчи 1,5 ай. Бизге ошол $5000 бөлүп беришти. Ошентип машинкабызды Россиядан алдырдык. Бул машинка ошо Россиядан келди. Азыркы ценасы ошондо биз өзүбүз кошумча кошконбуз. Жана $5000 дагы $2000 кошконбуз. Негизи калууң болуш керек экен. Калууң болсо анан баары нерсеге жетишсең болот экен. Мисалы, калууң жок, бизнес баштап алган болсоң, бизнесиң уже токтойт да ал. Башында 1 күн, 2 күн иштейсиң, уже клиент келбей аткан болсо, калууң калбай калат да. Бул бизнес мен үчүн эмес экен деген ойго келет да. Чечимге токтолуп, ошону мен бизнеси жабылат да, банкрот болот. Миграция дегенде эми ал жакта мисалы биз эми айылда чоңойгонбуз, айылда өскөнбүз, айылдан чыгып эле шаарга барсаң көп нерсени түшүнбөйт экенсиң башында. Жүрүп, мисалы биз азыр мына химчистканы бул жакка ачтык да, эми бул жакта жүргөнүбүздө бул нерсени ача албайт элек да. Биз ал жактан көрүп, үйрөнүп, бизге пайдасы миграциянын ушул болду да.
чет жактан алып келген билимибизди Кыргызстанда ачып өнүктүргөн болсок, мамлекетибизге кошкон чоң салымыбыз болот бул өнүгүшүнө.